Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Бүгін президент Баки бийликтен кулатылып, анын ордуна убактылуу өкмөт келген 10 жылдагы апрель революциясынын 11 жылдыгы. Ушунча убакыт өтсө дагы ал окуялар тууралуу бизде толук маалымат жок. Айрым материалдар сыр катары жашырылып, изилдейин дегендерге уруксат берилбейт. Билгендер болсо анын баарын жарыялап элге айтканга кызыктар эместей. Кеңири тараган пикирге ылайык бир апта мурда 17 мартта оппозиция койгон шарттарды бийлик аткарган эмес. Ошондуктан жарандар аянтка чыккан, бийлик аларды атып кирген, жини келген эл болсо бийликти алып түшкөн. Бул да туура болушу мүмкүн. Бийликке коюлган талаптар арасында көтөрүлгөн тарифтерди калыбына келтирүү, Бакиевдин туугандарын кызматтан алуу, Царий агенттигин жоюу сыяктуу шарттар болгон. Каршылык аракеттери аймактарда башталган. Таласка ички иштер министри барганда эл аны өлтүрүп кое жаздаган. Жетисине караган түнү болсо Бишкекте оппозиция жетекчилери кармалган. Ушундай кылыш керек деген президенттин кеңешчилери аны атайын да уюштурган болушу мүмкүн. Өткөн октябрда окуялар үчүн дагы кеңешчилер бир топ күнөөлүү. 7 апрелде бийлик менен сүйлөшүү жүргүзгөн 10 жылы Темир Сариев кармалгандарды бошотуу талабын койгон. Эми уккула. Азыр биз сүйлөшүп келдик. Эки маселени. Биринчиден атуунун баарын токтоттук. Бирок ак үйгө барбай тургула, ушул жерде тургула. Экинчиси азыр Шерниязовду, Атамбаевди, Текебаевди чыгарып келебиз. 10 мүнөттө бирок ушул жерде туруп тургула. Провокацияга барбагыла. Алдап атат. Араңарда мынтык алып жүргөн балдар бар. Азыр ичкендердин баарын токтоткула. Арак жок. Мамлекет, атамекен коркунучта. Мынча адам ушундай маанайда чогулганда кандай болбосун провокация такыр күтүүсүз жыйынтыкка алып келиши мүмкүн. Дал ошол максат менен кутум уюштургандар окуя өнүгө баштаганда акырын изин жашырып кетиши да толук ыктымал. Ошондуктан эң таң калыштуусу жана кейиткени бийликке келип баардык мүмкүнчүлүккө ээ болгондор бул окуяны толук жана тыкат иликтөөгө албай жатканы. Мына тетиякты ак калпак кийип жүздөгөн чиновниктер күтүп турушту. Президент келди, премьер келди, анын артынан келди дагы 5 мүнөткө окуду дагы кайра кетип атат. Бул деген ушул балдардын ар бирине келип койбойбу? Ар бирине келип карап, көз жаштарын кичине төгүп, ушул балдардын арбага менен, ушулардын эрдиги менен ушул бийликтегилер отурат. Мына келди отуруп, мына ээрчите машинада түшүп кетип калды. Ыйлаган ата-энелер калып, көз жашын эметип кала берди. Өлгөн балдар жатып калды. Ата-энелер кала берди. Маселе чечилген жок. Өлтүргөндөр камалган жок, туурабы? 11 жыл өтсө дагы ишенимдүү иликтөө эмгиче жүргүзүлө элек. Бул маселени талдап, бардык маалыматтарды текшерүү максатында атайын илимий топта түзүлсө болмок. Революция жөнүндө илимий изилдөө жүргүзүлүп, китептер жазылыш керек эле. Бирок андай болбой жатат жана чыныгы себептер менен башка сезимтал маалыматтарга ээ күчтөр ага жол бербей жатат десе да болот. Окуялар учурунда жана дароо алардан кийин ар башка провокаторлор, чочун адамдар жана снайперлер дагы тууралуу маалыматтар чыккан, бирок кийин анын баары токтоду. Революциядан кийин 2 ай ичинде бир нече шектүү окуяда болуп өтүп, акыр аягында ал башаламандык Ош менен Жалал Абаддагы июнь коогалаңы менен аяктады. Июнь окуясы да толук изилдене элек. Ал болсо апрель революциясы менен түзмө-түз байланыштуу. Жана ошондой эле маанай былтыркы октябрь окуялар боюнча да уланууда. Негизги идея бийлик алмашууга элдин нааразылыгы себеп болду деген жалпы сөздөргө барып такалат. Демек бийликке келгендер анын баарын изилдеп чыгып, чындыкты жарыялоого өтө деле кызыктар эмес. Же бир башка күчтөр аларга мынандай болду деп айткыла жана ушул идеядан солго да, оңго да кыйшайбагыла дегендей.
аны деле түшүнсө болот. Анткени чындык жайылып кетип, кеңири иликтөө башталса, ал эмне менен бүтөөрү да белгисиз. Жана ушундай эле окуялар Кыргызстанда гана эмес, башка мамлекеттерде да болот. Мисалга, 63 жылдын ноябрында АКШ президенти Джон Кеннеди аты өлтүрүлгөндө бийлик аны бир адам жасаган деген жыйынтыкка келип, маалыматтарды ачыктоого 75 жылга тыюу салып, жаап жашырып салган. Ач кулактан тыч кулак дегендей. Кеп ошондо саламатта калыңыздар.